New TV телеканалында күндүрүш маалымат программасы кызматыңыздарда мен Мирлан Маматалиев бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстанда акыркы суткада 41 кишиден COVID-19 аныкталды. Арасында 12 медицина кызматкери бар. Пандемияга байланыштуу быйыл буудай көп себилет. Жер айдоо иштери 52%га аткарылды. Карантин артисттердин ишине тоскоол болбойт. Балеттин солисттери үйдө кантип убакыт өткөрүп жатышат. Кыргызстанда COVID-19 акыркы суткада дагы 41 кишиге жукканы аныкталып, алардын баары стационарларга жаткырылды. Тилекке каршы бул жолку жаңы учурлардын арасында дагы ак халатчандар бар. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга кесиптешим токтолот. Кыргызстанда соңку бир суткада өпкөнү сезгенткен жаңы типтеги вирус дагы 41 адамга жукканы аныкталып, жалпы жонунан бул илдетке чалдыккан адамдардын саны 339 болду. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин маалыматында жаңы катталган учурлардын 12си Бишкектен, 3-өө Чүй облусунан, 18и Ош облусунан, 6 Ош шаарынан, ал эми 2-сү Нарын облусунан чыккан. Булардын арасында 12 медицина кызматкери да бар. Тилекке каршы медициналык кызматкерлер дагы 12 учур катталып, анын ичинен 8 учуру Бишкек шаарында, 1 учуру Нарын областында, 3 учуру Ош шаарында. Жалпысынан 51 учур катталды. Бул жерде айтып кетиш керек, бизде 2 этап деп мен айтканым, мына обсервацияда жаткандар жана изоляцияда иштеген медицина кызматкерлер алар чыкпай атат. СКПда иштегендер биз максимально айтып атабыз, үй бүлө менен жана жакындар менен контактка барбагыла деп. Аларга мүмкүнчүлүккө жараша бөлүмдөрдү бошотуп берип атат ал жерде. Аларды биз максимальный контактты азайтырабыз деп атат. Стационардык жайларда вирус жуктурган 290 киши жатат. Алардын арасындагы 9 кишинин абалы оор, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүн 5 адам илдеттен сакайып үйлөрүнө чыгарылганы белгилүү болду. Ушуну менен жалпысынан өлкө боюнча вакцинасы табыла элек ооруну 44 киши жеңди. Кийин кайра ооруган учурлар катталган жок. Ошондуктан бул жерде эгер иммунитет толук болот дагы, бул башка мындай нормалдуу адам катары ушундай өзүнүн эмгегин жашоосун улантса болот. Учурда өлкө боюнча обсервацияда 1119 киши жатат. Ал эми лабораториялык изилдөөлөр аркылуу COVID-19 аныкталган бейтаптар менен байланышкан кишилердин саны 6200дөн ашуун. Бул өзгөрүшү мүмкүн, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биздин негизги максат ушул контактныйларды токтотуп, кайра ушул жайылып кетпеш керек. Ошол маселе боюнча бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Анан кийин жерлерде скрининг жасалып туруп, ошол жерде айылда эгер бардыгы тест бере турган болсо, ошол айылды таза деп туруп, башка жактан эч кимди киргизбеш маселеси туруп атат да. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө ички миграция, өткөндө айтып кеткендей, кечинде бири-бирине барып, анан башка жерде барып жолугуу тигиндей мындайларды токтотуш керек. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Мына Бишкекте, Ош шаарында көрдүк, мына банктарда алдында банкоматка ар бир 2 метрден аралыкта туруп, кезек туруп атат. Бирок Бишкекте кээ бир торговый точка дебейм, чоң маркеттерде продукты үчүн, тияк биякты үчүн булар ошол эмени соблюдать этип, ошол аралыкты соблюдать этип, өзү бири-бирине контактты азайтырса, менимче жакшы болот эле. Министрдин орун басары брифингде Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын арасынан таажылуу вируска чалдыккандар аныкталып калса, алар Евразиялык экономикалык алкактын келишимдерине ылайык ошол жакта изоляцияга алынып, стационарга жаткырылат деп билдирди. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, New TV. Саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн ачылган депозиттик эсептен 433 медицина кызматкерине компенсациялык төлөмдөр берилди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Эске салсак, буга чейин таажылуу вирус менен күрөшүү үчүн атайын эсеп ачылган. Жардам иретинде которулуп жаткан каражатты бөлүштүрүү комиссиясы дарыгерлердин кошумча маянасы үчүн 38,8 миллион сом берүү чечимин кабыл алган. Бүгүнкү күндө каражаттын 3 миллион 159 миң сому медицина кызматкерлеринин колуна тийди деп айтылат маалыматта. Буга чейин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов эгер медициналык кызматкер вирусту кызматтык милдетти аткарып жатып жугузуп алса, ага 200 миң сом компенсация берилерин айткан. Эгер каза болуп калса, үй бүлөсүнө 1 миллион сом каралмакчы.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана чыгуу жөнүндө 5 жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. 3 жарлыкка ылай Кыргызстандын жарандыгына 1338 адам кабыл алынды. Анын ичинен 1031 чоң адамдар, 307си балдар. Алардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. 2 жарлык менен 900 адам Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылды. 11 апрелге карата өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык сааттын талаптарын 85 киши бузду. Алардын ичинен Бишкек шаарында 57, Ош шаарында 7, Жалал Абад шаарында 14, Сузак районунда 4, Кара Суу районунда 3 адам кармалды. Алардын бардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коменданттык сааттын аякташы менен бошотулду. 10 автоунаа айып токтотмосуна коюлду. Ал эми Ноокат районунда тартип бузууга атталган жок. Жалпысынан өзгөчө абал киргизилген 25 марттан тарта 2327 киши коменданттык саатты бузганы үчүн кармалып, кайра кое берилди. Кыргызстанда таажылуу вирустун жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан бери оору көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. Бул аймактарда саат 20:00дөн 7:00 аралыгында көчөдө жөө адамдар да, машинеде жүрбөшү керек. Ички иштер министрлиги өлкөнүн жеке жана жакын адамдардын коопсуздугу үчүн жарандар карантиндин шарттарын кынтыксыз так жана туура сактоого жана коменданттык сааттын талаптарын бузбоого милдеттүү экенин эскертет. Пандемияга байланыштуу дыйкандар буудай себүүгө көбүрөөк басым жасап жатышат. Бул тууралуу Айыл чарба министри Эркинбек Чодуев өкмөттө өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө республика боюнча 1 219 000 гектар аянтта себүү иштери аяктап калды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,3 миң гектарга көп. Ал эми күзгү кылкандуу дан эгиндери айдалган 88,5 миң гектар аянт азоттук жер семирткичтер менен азыктандырылган. Жер айдоо иштери бүгүнкү күндө 52%га жетип калды, дейт Чодуев. Андан тышкары картошканы отургузуу 10 миң гектарга жеткен. Бирок азыркы убакта өлкөдө 78 миң тонна гана минералдык жер семирткич бар. Негизи суроо талап 150 миң тоннага барабар. Доллардын өсүшү менен жер семирткичтерге карата болгон баа да бир аз көтөрүлдү. Мисалы, аммиак селитрасынын орточо баасы 19,5-21 сом, карбамид 22 сом, аммофос 28-30 сомду түзүүдө. Андан сырткары бүгүнкү күндө Айыл чарба техникалык ремонт боюнча бүгүн жумуштар бир топ жакшы алдыга жылган, бирок бүгүнкү жазгы талаа жумуштары жүргөн жерлерде ушул тетиктердин мындай табылышы оордукка турат деген сөздөр бар. Биз негизинен бул боюнча бүт шарттарды түзүп, азыр колдон келген бардык ыкмалар менен пайдаланып атабыз. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.